макул акча тапканды үйрөндүм. А бирок сен бай болсоң, бирок жашаган коомуң кедей болсо, сен бактылуу эмессиң дегендей менде сезим пайда болду. Өзүңүздө философия пайда болду. Коом менен биргеликте өнүгүшүбүз керек да. Жалпы ишкерликти айтсак, эң негизги максат бул жалпы теория баарыбыз билебиз, бул киреше алуу, туурабы? Акыркы максаты киреше алуу. Бирок социалдык ишкерликте киреше алуу менен биргеликте элдин жашоо деңгээлин, жашоо сапатын көтөрүү. Мен деген уже персонаж эмесмин да. Мен деген ошол оюнчумун. Анткени убакыт бар да, убакыт бүтүп калат. Ооба. Бүтүп калгандан кийин анан бир администратор келет да, Болду, бүтү кетти. Анан ошентип ошол убакыттын ичинде максималдуу кызыктуу мындай жашоо болуш керек. Менин азыркы жаңы бир эмем теориям дагы пайда болду. Аны эч кимге бөлүшө элекмин. Сенсация, эксклюзив, достор, эксклюзив. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биздин подкаст социалдык ишкерлик жөнүндө болот. Жана бүгүн биздин коногубуз өзгөчө ишкер, Кыргызстандын агро өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон кишилердин бири деп эсептейм. Биздин конокто Тилек мырза жана мен чогуу алпурчум Бермет эже. Салам. Ошо Тилек мырза биринчи өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз жана биографияңыз жөнүндө бир аз. Жок, кыскача 90-жылы ошо Бишкекте төрөлгөм. Кийин ошол аргасы шаардын мектептеринде окуп, 9-мектепти бүтүргөм. Физика, математикалык классты бүтүрүп, ошол үчүн ой жүгүртүмдө көп мындай физика, математика нерселер бар да. База ошол жактан түзүлдү. Кийин Кыргыз-Орус славян университетине жана алтын сертификатка ээ болгом. Анан ошол жерден менде мындай эки университетти тандоо болду. АУЦага бийге же эл аралык мамилелер КырСУга деп. Анан мен математикада жакшы окуган үчүн, анан бирок математикада мындай да, сен убакытты эмете албайсың, мындай аякта так жооп беришиң керек. Гуманитарный жакта болсо мындай айландырып берсең болот да. Туура. Ошол үчүн кой мен биринчи бизнести жаза берейин, жеңилирээк бир жерде окугандай болуш керек деп, ошол үчүн эл аралык мамилелер факультетине өтө алгам. Дипломат мындай болупчу. Ошо анан биринчи курстан баштап бизнести, ишкерчиликти баштадым. 11-класста ошо келечектеги ошо 11-класста бир кызды сүйүп калып, анан ошол мага мындай стимул болгон да, бизнести баштагандачы. Эми ал кезде менин бир күндүк бюджетим мектепте окуп жүргөндө 20 сом болчу бир күнгө. Кийин болсо университетке өткөндө бир жумага 500 сом болуп берилип калган да. Анан мен свиданияга чакырайын десем акча жетпейт. Атайын билбейм, анчын айлап акча чогултуп, жол керек эле, акча коротуп, тамак жебей анан барыш керек эле да, эми свидание чакырыш керек эле. Анан түшүндүм мен мындай темп менен үй бүлөнү кура албайм, кой бир бизнести башташ керек дегем да. Анан 2000 сом чогултуп алып 2000 сом менен баштагам. Биринчи эки бизнесим болбой калды. Анан ошол кезде дагы мен бизнести баштайм десем, ата-энем сен каяктагы айтасың, тиги уят кыласың бизди деп. Алар үчүн бизнесмендер деген бул мындай аферисттерге окшогон мындай түшүнүк бар да, бизде эми бул посткоммунисттик коомдо ошондой болуп калган экен. Анан мен түшүнүп атам, эгерде мен ата-энем айткандай госслужбага бир жака кирсем, аякта ал кезде 3000 сом болчу айлык. 3000 сом менен жаңы стажер болуп келсең 3000 сом экен да. Ал менен мен эчтеке точно үй бүлө куруп албайм деп. Анан мындай күнүгө сүйгөн кызды көрөм. Ага дагы мындай тыныраак свидание чакырып бир ал КырСУга өткөндө, мен ошол үчүн эле чын айтсам КырСУга өтсөм. Кыз үчүн, анткени жанында болуп турушум керек болчу да. Бирок жакшы жагы ошо мектепти жакшы. Бирок негизи мен 3кө бүтүргөм, бирок
мындай эч качан эме үчүн окуучу эмесмин, баа үчүн окуучу эмесмин, билим үчүн окуучумун. А бирок ошо мектептен жалгыз алтын сертификат алгам да. Мектепти 3 менен бүткөн. Же 3 эле алышуу, бирок алтын медалды алган. Алтын сертификатты алган. Мен мага кызыктуу болгон аягында ушул сизди курсуга апарган киши менен кандай болуп калды? Меники эме да, кийин ошо 11-класста окуп жүргөндө Сайф аукциянын долбоорлоруна көп катышчумун. Анан ал бир долбоор перспектив деген долбоор бар болчу, ошол мага аябай чоң таасир көрсөткөн да, берген. Мисалы үчүн ошол эле SWOT анализдери жасаган боюнча, ошол эле пландоо, тайм менеджмент боюнча көп мындай бизге сабактарды өтүп берчү студенттер элечи. Анан мисалы үчүн жана принцип Парето, квадрант Эйзенхауэра деген нерселердин баарын өтүп атып, анан максаттардын баары смарт менен болуш керек дегенди. Анан ошондон баштап мен мындай так максаттын так бир датасы болуш керек дечим да. Анан ал кызды көргөндө ал тааныбайбыз, ал мени тааныбайт да, бирок мен ушул кыз менин аялым болот дегем да. Менин аялым болот 17 август 2012 жылы үйлөнөбүз деп туруп максат коюп койгон. Ал 2008 жылы коюлган максатчы. Анан 4 жыл мурун. 4-5 жыл мурун коюлду. Анан ошентип мен максатты койдум. Эмне үчүн 17 август? Анткени 17 жакшы көргөн сан. Август деген бул 8, 1 плюс 7 8. Анан 2012 анткени майялардын прогнозу боюнча ошол жыл болот дегенден мен ладно, хотя бы өлсөк дагы мындай үйлөнүп туруп өлөйүн дедим да. Жалгыз өлбөйүн дедиңиз. Анан ошентип мотивация болгон, бизнес жасаганга сүйүү мотивация болду. Анан ошентип жүрүп, урулуп, кагылып, кайра үйгө келгенде ата-энем айтат: "Эй, эмне? Айтпадык беле?" депчи. Анан мен болсо кайра бир күнү келип, анткени ата-энем еще тиги эгерде мен университетке бюджетке өтпөй калсам, кичине мындай акча чогулуп койгон экен да, там 30 бир нече миң сом. Анан ошол акчаны мага бербейсиңерби, мен мындай бюджетке өтпөдүмбү, мен ушу менен бизнес баштайын деп, анан тиги уже экинчи бизнести баштаганга ошол акчаны алгам да. Ал акча дагы болбогон, экинчи бизнесим да болбой калды. Анан үчүнчү бизнес жана сүт коктейлдерди кинотеатрда жасап, анан ошол жакшы өтүп кетти да. Анан ошо менен кичине акча чогултуп, анан 1-2 айдан кийин экинчи точканы ачтым. Анан дагы кичине акча чогултуп атып, дагы бир кредит алдым. Кредитти жашаган үйүбүздү койдук. Аяктан дагы өзүнчө бир дипломатиялык сүйлөшүүлөр өттү ата-энем мененчи. Жашаган үйдү элестеткиле, эмеге кредитке коюп. Анан бирок менде мындай так планым бар болчу. Эгерде дагы бизнесте проблемалар болсо дагы таксовать этемби, бирдеме кыламбы, бирок жабам деп, мындай гарантия менен ички мындай сезим бар болчу, эч кандай коркунуч жок дегендечи. Анан ата-энеме дагы ошону түшүндүрүп, мен точно жабам деп. Анан ал кезде 3 жылга алгам, 1,5 жылдын ичинде эле жаап салгам кредитти. 2011 жылы ошол биринчи кофейняны ачкам. Космопаркта. Космопарк жаңа ачылган эле. Ооба, эсимде бар. Ошону ачып, анан кийин 2012 жылы Күнөс Кана тармакка кызыгып кеттим. Анан мындай как раз социалдык ишкерлик деп айтсак болот. Ал мындай мен бир ойлонуп калдым да, макул акча тапканды үйрөндүм. Бирок максатым сен бай болсоң, бирок жашаган коомуң кедей болсо, сен бактылуу эмессиң дегенде мен мындай сезим пайда болду. Өзүңүздө философия пайда болду. Анткени эми элестеткиле, силер бир кварталга кирип атасыңар, өзүңөр сонун машина болобу, сонун үй болобу, балдарыңар сонун шартта жашап атат. Бирок үйгө келгенче бүт айлана чөйрөнүн баары кыйналып жүрөт да. Анан өтүп аткан кишилер сага мисалы үчүн мындай түшүнбөй деле, мисалы үчүн жаман нерселерди айтып коюшу мүмкүн, жаман ойлору болушу мүмкүн, мындай ич тарлыктуу нерселер болушу мүмкүн, көз тиет дегендей нерселер болушу мүмкүн. Ошондой нерселер болбош үчүн мен түшүндүм да, коом менен биргеликте өнүгүшүбүз керек да. Мындай сен дагы байып туруп, бирок артыңан дагы көп кишилерди тартып кетишиң керек деген мындай менде философиям бар болгон. Анан ошол үчүн
мындай эң чоң көйгөй Кыргызстанда эмне дегенде ал кезде мындай жумушсуздук. Жумушсуздук болсо анын артынан көп башка көйгөйлөрдү жаратат да. Жумушсуздук миграцияга түрткү болот, жумушсуздук мындай билим деңгээли түшүп кеткендигинин себеби анткени ата энеси балдарын билимине төлөй албагандыктан алар каяктагы билим мындай тамак ашты үйгө алып келиш керек деген маселе менен эле ойройт башы. Билим жөнүндө ойлонбой калат да. Анан негизи жумушсуздук бул чоң көйгөй. Ошол жумушсуздук маселени кантип жөөм деп мен айыл чарбага келип калгам да. Анткени көбүнчө жумушсуздук айылда, шаарда эмес. Айылдыктар шаарга келет, анан шаардын да жумуш таба албай, батпай Россияга кетет же башка Европага, Америка, Турция, Кореяга кетип атат. Ошонун баарын кичине мындай токтотуш үчүн биз себебин жок кылышыбыз керек, бул жумушту айылда түзүшүбүз керек деген ой келген. Анан ошентип мен Күнөс канат тармагына киргем да. Бул 2 жыл ошол Enactus эми өзүмдүн университет кырсуудан дагы жасап, долбоорду анан 2014-жылы уже бизнес катары кирип, ортодон үйлөнүп 2012-жылы 17 августта үйлөндүк. Азыр болсо мына уже канча 13 жыл болоюн деп калыптыр үйлөнгөнүбүзгө. 2 балабыз бар. 11 жашта улум, анан кызым 8 жашта да. Ошо аябай мындай кыялдарыбызга жетип, эми бүт баарымды аракет кылдым, мындай баланс менен алып кеткендей жана не деп коет, work life баланс деп коет, мындай жумушту дагы, жашоодо жеке жашоону дагы, ички мындай руханий нерселерди дагы мындай өнүктүргөнгө, анткени эми бизнесте өзгөчө оорчулуктар аябай көп болот. Бизнес деген бул мындай жеңил нерсе эмес. Ал мүмкүн Инстаграмдан эле жеңил көрүнүшү мүмкүн, бирок жашоодо ар кандай оорчулуктар көп болот да. Сиз ошол кыйынчылыкка өтөрдөн астын биринчи басып өткөн жолуңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Себеби баарысы эле баштагысы келет ишти. Идеялар бардыр, бирок ошол идеяларды чынын алып келиш үчүн эмнелерди жасаш керек депчи. Сиз азыр мисалы үчүн сиздин өмүр баяныңызды кыскача да угуп жатканда мен бир нерсеге көңүл бурдум. Бул сиз университетте окуп жүргөн кезде эле жумшак көндүмдөрдү же болбосо soft skills да, навыки да, ошолорду сиз өнүктүрүп баштаган экенсиз да. Сиз ошондо ошол семинарларга барып жүргөндө ойлодуңуз беле ушул көндүмдөр мага жардам берет келечекте деп? Жөн эле албетте жок. Бул кыйын, жөн эле келип, окей, бул аутсада экен, аутсага барсам бул өзүнчө типа статус же мындай тигиндей. Ал убакта кандай десек, ал убакта маалыматтар өзү деги табыш деле кыйын болчу. Элестетип атам, бул канчанчы жылдар экенинчи. Анда интернет көп жок болчу. Интернет мындай жай ачылчу, экран монти. Кичине жарым ачылат, андан туруп калат да. Ошондойлор болчу да. Ошондо биз Шмель деген клубтар ачылган. Интернетке кириш үчүн интернет клубка кирчүбүз да. Саатына ошол убакта биз 5 сомдон төлөчүбүз, ар кандай кылып, эсимде бар. Азыр ошол сиз бизнес баштаардан астын азыркы жаштарда, себеби биздин негизги аудиториябыз бул дагы ошо жаштар, студенттер да. Эмнени алар башташ керек? Ошол эмнедер идеясы жок болсо деле же келечекте өздөрү биз ишмердүүлүк менен иштешем, ишмердүүлүктү алып барам десе, биз алар точнее эмнеден башташ керек биринчи кадамдары? Эми бул жана натыйжалуулук деген маселе да. Кайсыл киши каякта болбосун, бир жыйынтыкка жетем десе, максатка жетем десе, натыйжалуу иштеш керек да. Натыйжалуулук деген бул эмне? Бул минималдуу ресурстар менен максималдуу бир жыйынтыкка жетиш керек да. Ал үчүн фокус керек. Мындай менин оюмча азыркы келечектеги муун үчүн эң чоң бул мындай челлендж десек болот. Мындай эң кандай чакырык бул фокус. Анткени уже биздин мисалы үчүн биздин муундагы балдар биз мындай фокусту кармаганга үйрөнгөнбүз, китептерди окуп дегенде мындай бизде биз үчүн килтейген корпорациялар ошол эле Facebook, Meta, Google, Apple'дар биздин фокус үчүн күрөшкөн эмес да. Биз мындай кенен өскөнбүз.
коверлорду карап шашпай мындай ар бир узорлорду карап эшикке чыгып алып богомолдорду издеп карап мындай азыр биз эки башка муунга сүйлөшүп жаткандайбыз да, себеби алар силер үчүн тынчтык үчүн бул бир илгерки заман деле болуп. мен деле андай эме өзүмдүн поколениям үчүн бир аз карыраак сезилем негизи да. Жок, биз чындап көз эле караштары башкачараак. биздин убакта интернет деген нерсе бул өзүнчө лакшери болчу. Үйдө интернетте бар экен деген бул деле өзүнчө чоң лакшери болчу да. Жок, ошол үчүн биз үчүн мындай, менин оюмча фокусту кармаш жеңилирээк да. Бизге. Бирок ошондо дагы, мисалы үчүн, бул мен приложенияларды чыгарган айтишниктер менен көп сүйлөшкөм, тиги Америкадагылар менен сүйлөшкөм. Булар элестеткиле миңдеген, миллиондогон программисттер, психологдор отуруп алып туруп, биздин бул 1 секунд фокусту кантип тарта алабыз деген үчүн көрүшүшөт да. Миллиард деген долларларды салышат. Анан ошого уже мындай психикасы орнуп калган чоң кишиге оор мындай ошого каршылыкты көрсөткөнчө, кичинекей балдарга андай нерсеге мындай каршылыкты көрсөтүш оор да. Бизге улууларга жеңилирээк. Анан жана клиповое мышление деп коет го, мындай 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд нерсе фокусту кармаш оор, кызыктуу нерселер бат-баттан эле ар кайсы жактардан чыгып алат. Менимче мындай ишкерликти мен көп мергенчилик менен байлайм да. Окшош да. Мергенчиликте сен бүттү, мисалы үчүн, коёнду кармайм дейсиңби, ошо коёнду артынан, же кийикти кармайм дейсиңби, кийиктин артынан издешиң керек. Коёнду издеп жүрүп туруп асманды карап, булуттарды карап, чымчыктарды карап, тиги аккан сууну карап жүрө берсең, коёнду эч качан кармабайсың. Туурабы? Ошол үчүн мындай фокусту дагы коён каякта болот, ошол кайсы жакта болушу мүмкүн дегендерди издеп карап, анан тиги издерин карап көрүш керек дегендей. Мен өзүм мергенчи эмесмин, бирок мындай философия мергенчиликтики мен оюмча эң биринчи ишкерлер мындай homo sapiens да, адам заты. Бул мергенчилер болгон да. Анткени мергенчилик менен ишкерликтин аябай чоң окшоштуктары бар. Мергенчиде эч качан кепилдик жок. Бул чыкканда сөзсүз түрдө бир жаныбарды атып келет, анан мындай эч ким гарантия бербейт да. Ал үчүн сен кичине мүмкүн ачка болушуң керек. Ресурстарың даяр болуш керек, ошол аягына чейин чыгып кармап, анан ошол канчалык алыска кеткенге даярсың. Ошончо алыска кеткенде ресурстарың жетчеби сага? Кайра келгенге жетчесиң, макул кармайсың, бирок кайра келе аласыңбы? Өзүңдүн үй бүлөңдү бага аласыңбы? Анан канчалык чоңураак жаныбар болсо, ошончолук көбүрөөк мындай тобокелчиликтер болот да. Анткени илгерки замандагы адамдарды айтсак, бул мисалы үчүн мен 3 түрдөгү жаныбарды айтчым, мындай. Бул менин ошо теориямда, бул коён, бул жеңил бизнестер, жаңы баштагандар үчүн коёнго фокус кылыш керек да. Экинчиси бул кийик, бул уже кийикти кармаш үчүн мүмкүн команда керек. Кичине мындай чоңураак команда, аяктан менеджментти кичине түшүнүш керек болот да, делегирование кылып, бөлүштүрүп, максат эметип, анан бирөө бир жактан үркүтүшү керек, бирөө бир жактан кармаш керек дегендейчи. Бирөө бир жактан көмөнү коюш, капканы коюш керек, Анан аны союп туруп, анан бөлүштүрүш керек, уже мындай бөлүштүргөндү үйрөнүш керек дегендейчи. Кененирээк ой жүгүрүш керек. Коёңду го макул сен өзүңгө кармадың болду. Мындай бул индивидуальный предприниматель дегендейчи. Үчүнчүсү болсо бул мамонт, мисалы үчүн мамонт чыкканга көп киши ойлойт, бул реалдуу эмес деп айтат да. Мисалы үчүн чоң бир бизнес, эл аралык бизнести жасайм деп атса, коомдун бүт баары айтат, сен фантазер болсуң, сен аферист турбайсыңбы, тигиндей мындай деген бир ойлор айтышы мүмкүн. Туура. Бирок фокусту кармаш оор. Бирок мамонтка чыгыш үчүн сен жанакындай лидерлерди дагы байлашың керек өзүңө. То есть жөн эле аткаруучулар эмес, лидерлерди. Анан лидерлердин лидери болушуң керек да. Ошондо гана мамонтты биринчиден табасың, экинчиден мамонтты кармайсың, анан ошо мамонтты соёсуң да. Антпесең мамонт сени тепселеп эле өлтүрүп салышы мүмкүн. То есть мындай жетпей деле өлүп калышы мүмкүн да. Ушул классификацияда мен азыр
ушу ишкерлердин эволюциясынан чыгып кеттим да. Ошондо силер азыр мамонтты да коюнду кармадыңар, эликти кармадыңар, Мен мамонтты кармадыңар. мамонтты кармаган жокмун. Мен кийикти кармадым, коюнду кармадым, бирок мамонт менен согушуп атып, мамонттан тиги токмок жедим да. Аябай эми бирок ошол эле учурда мындай аябай чоң оорчулуктарды өтүп, андан артынан дагы мындай көп ойлоруң өзгөрүлөт, руханий дүйнөң дагы өзгөрүлөт. Мен мисалы үчүн жашоомдогу бүт кыйынчылыктарга, мага бир туура эмес иштер жасаган адамдарга аябай ыраазычылык менен азыр карайм да. Ал өткөн заман, бирок алардын баары мен үчүн мугалимдер болуп берди. Жакшы сабактарда калтырып кетти да. Азыр болсо мен көбүнчө ушул мергенчилерге шарттарды түзүп берүү жагынан иштеп атам да. Мисалы үчүн ошол эле мөмө ассоциациянын жетектеп аткандыгым максаты бул ишкерликти жасоо эмес. Бул ишкерлерге, фермерлерге шарттарды түзүү. Анан ушунча шарттар жакшы түзгөндөн кийин, мергенчилер ушунча көп болгондон кийин сөзсүз түрдө ошолордун арасынан мамонтты кармайм деген мергенчилер чыгат. Туура. Бул ишкерлик менен саясаттын ортосундагы бир өзүнчө бир катмар десем болот да. Анткени бизде эми көбүнчө саясат дегенде саясатты мындай интригалар менен, бир жаман иштер менен, негативдүү кабыл алат, бирок саясат деген өзү аябай жакшы нерсе. Саясат деген бул коомдогу эрежелерди аныктоо. Коом кайсы шарттар менен, кайсы эрежелер менен жашайт дегенди аныктоо. Ошол үчүн мен болсо азыр мындай бир фокусту алдым, ушул мөмө тармактарды гана деп. Ушул жакты 1 миллиард долларга жеткизебиз деген максат коюлду 2030 жылга чейин. И ушунун бир архитектору болуп берип атам да азырча. Архитектор деп аткан бул сырттан жалпы мындай келечекти көрүп, ошол келечекке кандай биз азыркы системаны кандай өзгөртсөк, эрежелерди кандай өзгөртсөк, шарттарды кандай түзүп берсек, биз жана 1 миллиардка жетебиз деген бул кандайдыр бир түрдөгү көп мамонттарды келечекте кантип таап алсак болот дегенге мындай ошол нукка салып Ошол сиздин эме көп мамонттарды келечекте кармап, баары Кыргызстандан да. Ошолор менен чогуу мергенчилер менен чогуу азыркы силер даярдап жаткан мергенчилер менен чогуу аңга чыгып туурабы? Сизде ошол мөмө дедиңиз. Биз буга чейин дагы сиз менен сүйлөштүк. Сиз дагы бизге кичине кыскача нускача маалымат берип кеттиңиз. Мөмө деп сиз эмнени түшүндүрөбүз депчи. Ошол жөнүндө сиз ошондо айттыңыз, мөмө дегенде биз мөмө жемиш эмес, бир гана ошо мөмө деген сөздү тандадык дедик. Себеби мөмө дегенде биз орусча айтканда ягодный ягодалар менен иштешебиз дедиңиз да. Сиз ошондо кайсыл тармакта тандадыңыз жана эмнеге? Мөмөлөрдүн кайсынысын тандадыңыз? Мөмөнүн баары эле кирет бизге. Бул кулпунай кирет, малина кирет, карагат, чычырканак, ежевика дегендердин баары кирет. Бирок азырынча биз мындай кайра эле фокус деп атканда биринчи кулпунай менен коюп чыгайлы деп атабыз да. Анткени кулпунай бул локомотив. Эгерде жалпы силерге мен бул жака бир чака кулпунай, бир чака малина, бир чака ежевика, бир чака карагат жана чычырканакты коюп койсом, силер биринчи кезекте кулпунайды жеп бүтөсүңөр. Туурабы? Бул мындай жеңил кармаганда дагы тиги жана жашыл жагынан кармап жеп, мындай колуңдагы кызыл болбойт, тазараак дегендей. Ошол үчүн жалпы дүйнөдө кулпунайдын базары аябай чоң. Мисалы үчүн Калифорнияны алалы, биз азыр Калифорнияга басым жасадык. Калифорния деген бул дүйнөлүк лидерлер, натыйжалуулук жагынан. Аларда жалпы 17.000 эле гектар аянтында жалпы 3 миллиард долларга жакын кулпунайды гана өндүрүшөт да. 3 миллиард долларга. Эмелесет көргүлө, бул өтө чоң сан да. 17.000 гектар деген бул эмне? Кыргызстан менен салыштырсак, биздин фасолго Талас областында эле орточо 60.000 гектар жерде өстүрүшөт да. Ошонун демек 4төн 1 эле бөлүгүндө жеринде булар 3 миллиард доллардык продукцияны өстүрүп атышат да. Сатылып аткан баасы деле биздикинен өтө чоң деле эмес экен.
кымбат деле эмес экен, плюс минус биздикиндей эле экен да. Кээ бир учурларда биздики кымбатыраак болуп келет. Бирок булар 1 гектардан орточо 70 тонна алышат фермерлер. Биздин фермерлер болсо орточо 10 эле тонна алат. Ошол көйгөйлөрдүн баарысын чогултуп сиз азыр ошол кандай иштер жасап жатасыз да? Бардыгын айттык азыр бизчи. Бирок ошондогу биз кандай иштер, чаралар жасадыңызчы, кандай иш-чаралар биз жасай алабыз? Мен жана айтып кеткендей эле, өзүмдүн мындай ролумду мен мындай архитектор сыяктуу азыр көрүп атам да. Мындай жаңы индустрияны түзүп, ошол индустрияны 2030 жылга чейин 1 миллиардка жеткизишибиз керек. Ал эмнеден түзүлөт? Ал шарттарды түзгөндөн да. Шарттар кандай шарттар? Бул технологиялык шарттар, каржы, кадрларды даярдоо, адамдарды, адистерди, экспортко жакшыраак шарттарды түзүп берүү, анан мамлекеттик тараптан жакшы шарттар, бул салык жагынан болобу, мыйзамдар жагынан болобу, мындай мыйзам жана салыктар жагынан да, ошол 5 экосистеманы куруп атам. Анан технология жагынан биз биринчи Европа жакты көп кызыкканбыз, Италия жактарда. Анан кийин болсо дагы тереңирээк бул отраслга кирип баштагандан баштап биз байкадык дүйнөлүк лидерлери болуп, технологиялык жагынан бул Калифорния саналат экен да. Анан ошол Калифорнияда дагы топуракка эле өстүрүшөт, эч кандай гидропоника жок эле, топуракка өстүрүшөт. Эң көп дүйнө жүзү боюнча түшүмдү алган ошо Калифорниялык да. Анан мен былтыр ошол 65 күн Америкада убакыт өткөрдүм. Аякта Елена Сон деген жана кыргыз америкалык ишкерлердин мындай Ассоциациясы же жок, уюму, кеңеш, ишкерлик кеңештин директору менен сүйлөшүп Вашингтонда, DC-дечи. Анан ошол аркылуу биз California Strawberry Commission'дын президенти менен тааныштырды. Анын аркылуу UC Davis деген жана Университет Калифорния Дэвистин администрациясын тааныштырышты. Алар болсо Олег Догович деген бир белгилүү бир илимий чөйрөдөгү адам менен тааныштырды. Ал өзү Латвиядан төрөлгөн экен. Анан ошол үчүн да орус тилде болуп, анан биздин дыйкандар менен иштешкенге дагы эми англисчеден азыраак билет да, орусча жок дегенди түшүнүшөт. Ошол үчүн ал менен байлап берген. Ал болсо былтыр келе албай калган, анткени 1 жыл алдын ала жумуштары бар болчу экен. Анан бул жылы 2 жумага келип кетти да. Ал мындай өзү илимге көп салым кошкон адам, анткени дүйнөдө болбогон 7 ооруну аныктап, элестеткиле, жаңы ооруларды аныктап, аларды жазып, анан мындай илимий чөйрөгө презентация кылып берген да. Анын эмелеринин жазган бул статьялардын негизинде башка китептер жазылат да. Бул мындай дүйнөдө белгилүү илимий чөйрөдөгү адам болуп эсептелинет. Анан 250 гектар кулпунайды иштеткен фермер Глен Имото дегенди да чакырдык. Ал өзү чоң атасы Япониядан көчүп келген экен. Анан өзү анан азыр болсо баласы иштетет. Элестеткиле 250 гектар жерди иштетет да. 1 жылда орточо $50 миллион каротот бул OPEX. Анан где-то мүмкүн $20 миллион таза киришет алат. Ошол эң тажрыйбалуу деп айтсам болот фермер келди. Анан биз агромектепти уюштурдук да. Агромектепте Кыргызстан боюнча биз 50ден ашык агрономдорду тандап алганбыз. Географиялык байлангандар, то есть алар ошол айылдарда жашашат да. Баары Бишкекте эмес, мисалы үчүн бүт айылдарда. Анан ошолорду үйрөтүп биз Американын алдыңкы технологияларын өткөрүп бердик аларга. Стандарттарын, кандай өстүрүшөт, анан бүт майда чүйдө секреттерин баарын айтып беришти. Анан аларды аябай жакшы мамиле куруп алдык. Буюрса жылда келип турушат алар дагы бизге. Анан Куртис Гейнс деген дагы бул Лассен каньон деген бул дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы питомник болуп эсептелинет клубника боюнча. Ошол питомниктин мындай 15 жыл бою генеральный директор болуп иштеген адам да. Ал ушул орточо питомниктен дүйнөлүк лидерге айланткан. Ал питомник азыр Калифорниянын 50%
рыногун ээлейт да. Мындай чоң Калифорниянын рыногу чоң, ошонун ичинен 50% ээлейт. Анан ал питомник башка питомниктердин питомниги болуп саналат да. То есть дүйнө жүзүндөгү башка питомниктер ошол питомниктен алып, анан кайра көбөйтүшөт. Анан көбөйтүп туруп фермерлерге сатат да. Люксовый мындай эң таза, эң стандарт эталон болуп саналган питомниктин генеральный директору болгон. Кийин дагы ошол эле питомник 5 жыл Кытайдан дагы питомникти ачыптыр. Кытайдын өкмөтү сураныптыр. Ачкалады. Анан америкалыктар, ошол калифорниялыктар Кытайда ачыптыр. Өздөрүнүкүн мындай жеке менчик америкалык питомник ачылган. Ошол жердин дагы 5 жыл өнүктүрүп, аякты дагы аябай гүлдөтүп салган да. Ошондой деңгээлдеги адам бизге келип, азыр биз дагы Кыргызстанда питомникти ачуу боюнча иштей баштадык да. Тилек мырза, мындай суроо, сиздин басып өткөн жолуңузду билдик, сиздин азыр кылып аткан иштериңизди билдик. Анан биздин подкаст социалдык ишкерлик болгондуктан биз элдерге түшүндүргөнгө аракет кылабыз да. Бул бизнестин типи эмнеге социалдык ишкерлик, бул эмнеге социалдык долбоор болот деп, анан ишкерлердин же көрүүчүлөрдүн, көрөрмандардын суроосу пайда болушу мүмкүн да. Эмне болуп агрокультурадагы сиздин кылып аткан иштериңиз социалдык ишкерликке жатып калат, жана кандай болуп калат депчи. Ошону бир аз түшүндүрүп берип кетсеңиз кененирээк. Мен түшүнүгүм боюнча социалдык ишкерлик деген бул эң акыркы максаты киреше менен биргеликте. Анткени мындай жалпы кирешени, жалпы ишкерликти айтсак, эң негизги максат бул жалпы теория баарыбыз билебиз, бул киреше алуу, туурабы? Акыркы максаты киреше алуу. Ошол бирок социалдык ишкерликте киреше алуу менен биргеликте элдин жашоо деңгээлин, жашоо сапатын көтөрүү. Ошол үчүн азыркы биз жасап аткан иш бул мындай 100% социалдык ишкерликке жооп берет. Эмне үчүн? Анткени биз азыр айылдагы элибизге жакшы жана технологияларды алып келип берүү аркылуу, каржыларды ачып берүү аркылуу, мисалы үчүн банктардан болобу, инвесторлордон болобу шарттар түзүп берип атабыз. Акча жеңилирээк болсун депчи, аларга жетсин деп. Окутуулар аркылуу адистерди, мисалы үчүн эң алдыңкы бул орточо же эптеп септегендер эмес, бул лидерлер. Аларды Испанияга алып барса, испанецтер аларды мындай деп мындай легенда катары көрүшөт да. Ошондой деңгээлдеги адамдар Кыргызстанга алып келдик да. Мамлекет менен, өкмөт менен аябай тыгыз иштешип атабыз. Алар дагы бизге мындай жардам берип, мисалы үчүн ошо көчөттөрдү алып келүү жагынан НДСти алдырып салышты, салыкты толугу менен. Азыр болсо ошол чечим аркылуу бизге ар бир фермер 1 гектарынан орточо $2000 акчаны үнөмдөп калды да. Мисалы үчүн мурунку НДС бар болчу, азыр болсо НДСти алып салган үчүн элестеткиле $2000 ал керек болсо бүт жана эме капитальный орошенияны коюп алышы мүмкүн да, гектарыначы. Ошол биз мындай шарттарды түзүп берүү аркылуу ишкерлерге, дагы башка фермерлерге 1000 деген, 10 000 деген, 100 000 деген дыйкандарга шарттарды түзүп берүү аркылуу алардын эле жашоо деңгээли көтөрүлөт да. Мен ошол үчүн жок дегенде мына биздин ассоциацияда ошондой бир принциптерибиз бар. Эгерде ассоциациянын ичиндеги адамдар сөзүнө бекем болбосо, алар чыгып кетет. Ассоциацияга сөзүнө турган адамдар гана калат. Ассоциацияда өзүнүн репутациясын сакташ керек. Сөз бердиңби, аткарышың керек. Мындай ошол эң негизги биздин принциптин бири да. Сөзүңө бекем турушуң керек деген. Анткени биз азыр ишмерликти жазып атканда эл аралык деңгээлдеги иштерди жазып атабыз да. Анан көп учурларда мындай да, кыска мөөнөттүү максаттар, же мына азыр мен бат-бат акча жасай калам деген, бул узак мөөнөт менен конфликтке кирет. Анан репутацияга макул деп туруп, бирок мен бияктан азыр жеңил акчаны табып калам деп туруп, ошого буруп кеткен адамдар болуп калат да. Ошол үчүн ойду дагы ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, биз репутация жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек. Макул азыр акча таппайбыз, бирок 5-10 жылдан кийин акча аябай көп келет. Биз рынокты өзгөртөбүз, регионалдык бир лидерге айланабыз деген мындай узагыраак ой жүгүрткөндү үйрөнүшүбүз керек да. Ошол мен сиз азыр аябай кунт коюп уктум да. Сиздин айтып берген дагы
историяларчы баарысын угуш мен үчүн аябай кызык болду. Себеби сиз ошол эле ашкананын ичинде жүрүп, бышып, куурулуп, бир жерде күйүнүп, малынып, чалынып жүргөндөрсүз да. Аябай көп көйгөйлөрдү айттыңыз. Анан ошол көйгөйлөргө кандай чечимдерди кабыл алсак болот? Анан ошол чечимдердин үстүндө да иштеп жатканыңызды да айтып кеттиңиз. Менде мындай бар суроо бар. Сиз ошол иштердин баарысын айттыңыз еще дагы жакынкы адам, то есть long term and short term goals да. Мындайча айтканда биз азыр эртеңки күн эмес, биз бүгүнкү күн менен көбүс жашайбыз депчи. Сөзгө туруктуу эмеспиз. Бирок биз түпкүдө биз өзүдөгү узун мөөнөткө ойлоп, ошого мээлеп, ошого жараша биз өзүбүздүн максаттарыбызды коюшубуз керек да. Ошондо менде сизге мындай суроом бар. Кайсыл жерден башташ керек анда? Макул жаштарды айталы дейли да, жаштар эмес. Жаштар азыр социалдык тармактарда көп нерсени үйрөнүп жатышат. Бирок 35тен ашып кеткендерчи. Сиз айттыңыз го, мен баарысын билем. Бизде мындай синдром баарыбызда бар. Мен билем. Менде деле бар андай. Аны тана аламын. Бирок ошондой жаман адаттарыбыздан биз аны иштешибиз керек. Буну биз үйрөнгөн адат өлгөндө калат дейт кыргыздардачы. Анын үстүнө көбүрөөк иштеш керек да. Бирок үйдө отургандардан айттыңыз. Үйдө отуруп, мага акча салса мен иш кылам, бул салса мен мындай кылмакмын, чегиндей кылмакмын депчи. Ошол азыр Кыргызстанда жашап жаткан жаштар эми 35тен өйдө да. Мен билем дегендерге сиз эмне деп айтмаксыз азыр? Эмнеден башташ керек сөйүз? Кайсыл адаттардын үстүндө көбүрөөк иштеш керек? Эми бул руханий өнүгүү да. Баары эле ошо руханий өнүгүүгө такалат. Бул кайсыл дүйнөлүк религияларда болбосо баары эле бир нерсе жөнүндө айтат. Бул эмне? Исламда деле, христианствода деле, буддизмде деле, бүт жакта деле сен өзүңдүн ички нафсиңди тыйышың керек дегендей да. Ички нафсиңди тыйышың керек. Тыйышың керек. Жана эго, мен деген мен мындай ишкерлик жашоодо деле ушинтип урунтук кагылып аткандын эң негизги себеби ошо нафсим болгон. Анткени ушунча эле ой мен баарын билем, мен кыйынмын, жанымда жүргөндөр анча эмес деп мындай өзүңдү бийик коюп эле. Анан ошонун артынан ушул нафс бул сага башка туура эмес жолдорго көп салып кете берет да. Сен ач көз болосуң. Анткени сен мындай көбүрөөк азыр алгың келет да. Сен келечекти күткүң келбейт. Туруктуу эметиңди ойлонгуң келбейт. Мен мисалы үчүн 25 жашымда Forbes'ко кирем деген максат коюп койдум эле, мисалы үчүнчү. Анан жашоо дейбизби, Кудай дейбизби, тагдыр дейбизби, алып туруп мындай жерге монуп туруп эле мындай чапты да. Анан кайра дагы жок деп ойлоп көрдүм. Анан ушунча канча ошол жол менен кеткенче ошончо жол чапты да. Түшүнүктүү. Анан бир убакта мен мындай эсимде бар, жөн эле чет өлкөгө кетип, 2 жумага интернет жок, эчтеке жок, телефон жок, жөн эле океандын жанына баралып, ошо жалгыз отуруп алып, күндү карап, асманды карап, шамалды сезип, океанды карап, анан ошондо өзүмдү жоготтум да. Жоготтуңузбу же таптыңызбы? Өзүмдү жоготтум. То есть мурдагы Тилек мырзаны жоготтуңуз ошол 2 жуманын ичинде? Негизи мен дегенди жоготтум. Мен дегенди жоготтум. Анан кийин түшүндүм, мен деген эч ким эмес экенминчи. Бул аябай катуу согот болуш керек. Мен деген эч ким эмесмин. Эми дүйнө жүзү боюнча мындай жалпы тарыхты алсак, миллиондогон бул дүйнөдө, аламда кандай деген гана иштер болгон жок туурабы? Жалпы тарыхты, адамзаттын тарыхын алганда, жалпы аламдын эмесин масштабтарын алганда биз эч ким эмеспиз да. Ошол үчүн жашоо максаты кандай, жашоодо баалуулуктар кандай деген баары мен ошо 2016-жылы мындай перезагрузка болуп, перепрограммирование болуп, мындай экинчи жашоом башталды десем болот да. Анан ошондон баштап мындай мен түшүндүм, бул жашоо, мен азыркы жашоого компьютердин оюндар барго, джойстиктер менен же мындай клавиатура менен ойногондой сен оюнду тандайсың туурабы?
биринчи оюнду тандайсың. Оюнду тандап анан ичинде персонажды тандайсың. Например, персонаж басып жүрөт, бирдеме кылып жүрөт. Анан ошол персонажга сен керектүү характеристикаларды кошосуң, бир нерсесин күчөтөсүң, тинтесиң. Анан мен деген уже персонаж эмесмин да. Мен деген ошол оюнчумун. Сиз ошондо жойсу контролдесизсиз. А бирок ошол персонаж, ал тилеки. А ошол тилекке керектүү характеристикаларды ушул мага бөлүнгөн убакытка мен характеристикаларды берип коеюн деп атам да. То есть азыркы учурда бул эмне? Бул 2045-жылга чейин Кудай буюрса ушунча жашасам дагы 45-жылга чейин мен Кыргызстандын гана алкагында, Кыргызстандын масштабында гана кызыктуу жашоону жашап, максималдуу бир ийисти калтырып кетким келет да. Бул жана архитектураны өзгөртүп, жаңы нерселер куруп, бул мамлекет деген мен үчүн ошол оюндагы бир карта да. Ошол картанын ичинде максималдуу ушул анткени убакыт бар да, убакыт бүтүп калат. Ооба. Бүтүп калгандан кийин анан бир администратор келет да, Болду кетти депчи. Анан ошентип ошол убакыттын ичинде максималдуу кызыктуу мындай жашоо болуш керек. Анан кийин дагы ушунча бир кызыктуу бир карта түзүп коюшубуз керек. Менден кийинки келип ошол жакта ойнойм деген адам дагы ошол жактан көрүп алып, сонун жер ушул карта аябай сонун экен дегендей болот да. Анан 45-жылдан кийин мен өзүмө бөлүп койгом, 45-жылдан кийин менин картам бул дүйнө болот да. Мындай космополит көбүрөөк болгум келет. Ал жакта мен көбүнчө музыкага, илимге кетким келет. Музыка аркылуу дүйнөлүк бир ийисти калтыргым келет. Мен кичинекей кезимден баштап композитор болгум келчү да. Мен 5 жашымдан баштап ошо фортепиано ойнойм. Анан физикага, химияга аябай кызыгым күчтүү да. Анан бир нерсени ойлоп тапкым келет, бир нерсени ачкым келет. Ошол 45 жылга чейин толугу менен Кыргызстанга гана кызмат кылам. 45 жылдан кийин ошо көлдүн бир жээгинде бир этаж үй, панорамдык терезе менен, ичинде бир роялды кое алып, үй бүлөм менен, келинчегим менен ошол жакта тынч өмүр сүргүңүз келет. Музыканын илими менен убакытты кетиргим келет. Анан эми калган Кудай канча убакыт берсе мен билбейм. Мүмкүн эме каалаган убакта администратор келип алып айтып калышы мүмкүн. Бүттү, убакыт бүтүп калды, чык депчи. Биз өзү мага азыркы биз куруп жаткан маек аябай жагып жатат да, себеби социалдык ишмердүүлүктө биз өзү айтканбыз да, социалдык ишмердүүлүк жөнүндө сүйлөйбүз. Социалдык ишмердүүлүк эмне, сиз кандай социалдык ишмердүүлүк кыласыз депчи. Бирок биз ошол социалдык ишмердүүлүктүн көндүмдөрүн же компетенттер жөнүндө дагы көбүрөөк сүйлөшүбүз керек да. Бул жөнөкөй деп бөлгүм деле келбейт, бирок киреше биринчи орунда турган менен ошол социалдык ишмердүүлүк коомчулукка кандай таасир тийгизем сизге окшопчу. Тийгизем дегендердин максаттарынын кандай айырмасы бар да. Ошону дагы мен өзүмчө, то есть сиз аябай сонун мисалдарды келтирдиңиз. Сиз дагы өзүнчө бир чоң азыр сонун мисал болдуңуз да. Себеби биринчи сиз жашоонун маңызын изилдеп көрдүңүз да. Ошол айттыңыз 26 жашыңызда перезагрузка болду дедиңиз да. Мен кайра баштан өзүмө жаңы тилек келди дедиңиз. Ошондо сиздин максаттарыңыз, дүйнөгө болгон көз карашыңыз, жашоонун маңызы да, баалуулуктарыңыз ошондо өзгөрдү да. Ошондон кийин сиз дагы көптөгөн идеялар да келди. Азыркы мен ишенем да, сиз 26 жашыңыздан бери жасап жаткан иштериңиз азыр буга чейинки иштериңизди караганда 1000 эсе баалуураак, анан максаты да тереңирээк, тамырын терең уже таштаган. Себеби сиз ошондой эле көйгөйдүн чындап эле билип, өзүңүздүн ичиңизден изилдеп чыкканда ошондой экен, көп экен деп айттыңыз да. Ошондо деле ошондой темада сүйлөшкөндө дагы айткым келет да, чындап эле биз өзүбүздү биринчи билишибиз керек депчи. Анан өзүбүздү мен деген эгобузду, нерсебизди таап, ошо эгобузду өлтүрүшүбүз керек депчи. Сиз ошондо кантип ошол 26 жаштагыңыз, анан кийин сиз министр Айгыл Чарбадагы министр болдуңуз, андан кийин Колпонай ошол мөмө саткан ошол индустрияга келдиңиз да. Ошолор жолдору да кандай болду?
мөмө тармакка киргенде себеби сиз башында бул эл аралык меме болду то есть жолуңуз аябай кызык да мен үчүн делечи. Кырсууга келдиңиз, сүйгөнүңүздүн аркасынан чуркап келдиңиз, анан кийин эл аралык мамилени окудуңуз, андан кийин ошол эле убакытта сиз жумшак күндөмдөрүңүздү дагы өзгөртүп жаттыңыз. Кийин анан кантип эле сиз чарбачылык ушу министр болуп калдыңыз да? мен жана ошо айтып аткандай 16-жылдан баштап мен өзүмө тилекке болгон мамиле өзгөрүлгөн да. Анан жашоо бул бир жол, бир убакыт, бөлүнгөн убакыт. Ошонун ичинде карталарды кичине өзгөртсөң болот, кичине бир өзүңдүн характеристикаларыңды өзгөртсөң болот. Эмне жакка, кайсы жакка барасың, кайсы жолго чыгып аласың депчи. Жалпы бул чоң Кыргызстандын картасы болуп атат азырынча. Анан ичинен болсо ар кайсы тармактар. Жашоо ушунча кызыктуу да, ушунча бул Кудайдан берилген бизге бир белек да. Ушул ар бир секунд бул мүмкүнчүлүк. Ушул эртең менен тургандан баштап мен бүгүнкү ушул канча эсте болгон убакытты кантип пайдалансак, кандай жашоо кызыктуу кылып жашасак болот деген суроо менен турсак болот да. Эртең мененчи. Күндө деле ошол суроону биз өзүбүзгө деле берсек болот. Анан мен бир учурда мен үчүн ушундай жанакы сен оюнчу анан персонаж деген мамиледе болгон жашоо жашасаң, анда персонаждын көйгөйлөрүнө же ийгиликтерине сен мындай сырттан карайсың да. Мисалы үчүн кандай гана көйгөйлөр болбосун, менин кээ бир көйгөйлөрүм башка адамдар болсо алар депрессияга кирип уже мындай чыкпай калмак, ал жактан караңгы түндө ошолдо калып калышат. Анткени анын көп кишилер мына былтыр деле 24-жылды узатып атканда мен досторубуз менен жолугуп, анын баары айтып атышпайбы, 24-жыл эми жана высокосный жыл болуп, мындай жаман оор жыл болду, ушунча акча жоготтук, тигинтик, мынтик деле бүт баарын алыйт да. Мен туруп туруп, жакшы эле жыл болду го дедим да. Анан бирок кайра мындай объективдүү жана сандарды карап, мындай болгон окуяларды гана мындай карасам, эмоциялар жок. Чын эле мындай оор жыл болуптур да. Бирок оорчулуктарга мен мындай көз карашым мен жеңил эле карайм. Ошондой эле ийгиликтерге дагы жеңил карайм. То есть ийгиликтер дагы меники эмес, оорчулуктар дагы меники эмес. Алар кимге тапшырдыңыз? Ал тилекке да. Бирок мындай да, мындай сырттан карасаң, Ал тилекти унутуп калган. Жок, сырттан карасаң, анткени жана өзүңдү жоготкондо мен тилекти жоготтум да, мындай сыртка чыгып кеттим да. Өзүмөнчү. Сырттан караганда сен эмоцияларың азыраак болот. Анткени сен айтасың, тилек, так, азыр мындай кылсаң, мен тиякта жолду көрүп атам, бояка чөзүң депчи. Мындай кылсаң мындай болот деп. Анан ошол үчүн да сырттан караганда сен эмоцияларың азыраак болот, эго жана нафс жок болот. Анан ошо менен жакшы болуп кетсе деле, эми тиги тилек сүйүнсө дагы сен мындай бир нерсе болду, бирок сен андан дагы мындай кызыктуу бир жашоону жашагың келет да. Анан ошол үчүн мен үчүн көйгөйлөр дагы, ийгиликтер дагы бирдей эле да. Мындай мондай сплесктер болбойт да. Өйдө ылдыйга түшпөйсүз да. Меники мындай кичине, албетте кайра тилектин эмесине кирип кетем. Мындай берилип кеткен болот го, ойноп атканда. Дүйнө каяктан билбейт. Ошондо берилип кеткен учурлар болуп калат, анан кайра бирок өзгөчө бир көйгөйлөр же аябай чоң ийгиликтер болгондо, анткени көп адамдар айтат да, сен ушунча көп нерселер жазып атасың, ушунча көп жакшы нерселер болуп атат, эмне үчүн мындай сүйүнбөйсүң деле депчи. Бекбурбиевден мага бир ыры бар, билет болушуңа керек. Барга көппөй, жокко чөкпөгөн досум дегенчи. Ошол сөз мага, ошол фраза көп мага жагат да. Азырга чейин билем да. Ал досуңар болот ба? Эң жакын досуңар силер болушуңар керек да. Вот. Туура айтасыз, ошол туура айтасыз да. Менде сизге ушул суроо, өзүңүз ишмер болуп да, биз азыр дагы деле кайталап кетейин, бул социалдык ишмердүүлүк боюнча болуп атат, бирок биз азыр аябай сонун көндүмдөр жөнүндө сүйлөп атабыз да. Себеби сиз кыйынчылыктар жөнүндө айткан жоксуз, бирок ошол кыйынчылыктарга сиз азыр биз экөөбүз үчөөбүз атыпчы, даярдап аткандай сезип атам өзүмдүчү. Себеби кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыктарда чөкпөш керек. Ийгиликтер болот, ийгиликтерде да
башың төөгө жетип анан эч кимди тааныбай калбашың керек да. Сиз ошондой тилектерди кантип ажырата алдыңыз? Анан сизден ошо канча убакыт кетти? 2 жума дедиңиз, сиз океанда жүрдүңүз, бирок мен ишенем да мындай болгон жок деп айткандайчы. Ал процесс азыр деле жүрүп атат. Ал дайыма бул өзүнчө бир иш да, ал делечи. Бул ар бир нерсенин сен дайыма бир сугарып, өсүмдүккө сугарып тургандай эле дайыма сугарып турушуң керек. Кээ бир учурларда кайра эле жана нафска күчтүү болуп кеткен учурлар болот. Ошондой учурларда кайра сен мындай сыртыңа кайра чыгып туруп айтышың керек, кайра тиги эскиче болуп кетип атат депчи, токто депчи. Көнүгүүлөрдү жасайсызбы ошого? Эми кээ бирлер жана медитация, мисалы үчүн ошол эле жана намаз деген бар, бул эме да, ошого максат коюлган да. Андай сыртка чыккандай, бул практика да. Сырттан көрүп, сырттан көрүп, анан мисалы үчүн намазда деле мындай Кудайга сыйынуу, бул мындай мен эчким эмесмин деп мындай өзүнүн нафсысын тыйып турган максат болуп атат да. Мен кем андай, мен аракет кылам мындай 24 саат бою ошондой форматта да. Форматта жүргөн өзү. Бир сөзсүз түрдө бир практикаларды жазбайм, бирок дайыма эле сактап турам да, мынча. Ошондойго аракет кылам, анан жашоодо деле эме бул жашоо белек. Жашоо белек, анан кандай нерселер болбосун айтпаймбы, жакшылыктар болсо деле, жаманчылыктар болсо деле мен үчүн ал экөө тең белек да. Экөө тең белек, анткени ал жашооңду кызыктуу, бул мындай жана краскаларды кошуп, өңдөрдү кошуп койгондой эле нерсе да. Баары мындай сооп сонун болуп кете берсе деле жашоо кызыксыз болуп калат. Туура. Ошол үчүн мындай эми биз чогуу өзүбүздү таанышыбыз керек. Адам катары, анткени биздин мындай кандайдыр бир деңгээлде жаныбардын основасы дагы бар туурабы? Бизде гормондор ойнойт дегенде, ошо кандай гормондор кантип иштейт дегенди билишибиз керек. Анткени бул персонаж да. Биз денедеги бул персонаж. Персонаждын кандай күчтүү жактары бар, кемчиликтери бар. Мисалы үчүн стресс эмне үчүн болот? Стресске кирбеш үчүн эмне кылыш керек? Ситуация сырттан, көбүнчө стресс өткөн заман жөнүндө эстеп туруп капа болобуз, же келечекти карап коркобуз. Окей. Туурабы? Ошол эгерде азыркы заман менен, азыркы учур менен жашаса адам, стресс көп болбойт. Анткени биз эч ким кепилдик бере албайт. Биз өтүп кеткен заманды өзгөртө албайбыз. Туурабы? Туура. Келечекти дагы так аныктай албайбыз. 1 секундтан кийин бизде эмне болуп кетет экен? Эч ким кепилдик бере албайт бул дүйнөдө. Сен кандай, билбейм, эң алдыңкы Дональд Трамп болсоң дагы, Илон Маск болсоң дагы, же билбейм, Папа Римский болсоң деле, же ким болбосун, сен аны аныктай албайсың. Туура. Аны Кудай гана билет дегендей. Ошол үчүн биз азыркы заман менен, азыркы учур менен жашап, жүрөгүбүздө ыраазычылыкты сактап, шүгүрчүлүктү сактап жүргөндө, менин азыркы жаңы бир эмем теориям дагы пайда болду. Аны эч кимге бөлүшө элекмин. Сенсация, эксклюзив, достор, эксклюзив. Кум коюп алабыз. Азыр түшүнүп атам, жашоодо эки толкундар бар. Угуп жатабыз. Бир толкундар өйдө тартат, бир толкундар ылдый тартат. Мындай ылдый тартат да. Өйдө тарткан толкундар бул өйдө тарткан толкундарга түшкүң келсе, сен мындай ортодо турасың да, күнүгөчү. Ар бир секундта, ар бир учурда ортодо турасың. Анан бирок тандайсың. Сен кайсыл толкунга түшкүң келет? Өйдөбү же ылдыйбы? Өйдө деген бул шүгүрчүлүктүн толкуну. Эмне болбосун, Кудайга шүгүр. Мен ыраазымын деп жүрсөң, анда ал сен өйдө эмне болбосун сен ушунча жыргап, күлүп, мындай жашоо позитивде кете берет да. Анан көп белектер келип баштайт жашоодончу. Сен күтпөгөн жактан белектер келе берет да. Мен түшүнбөй каласың, чын элечи. Анан кайра дагы шүгүр деп эле дагы ыраазы боло бересиң, анан
жаныңда жүрген адамдар болса айтат сен просто мындай счастливчиксиң депчи, сага мындай баары эле сага белектерин берип жолду баарысы сени жакшы көрөт деген. анан жолуңан дагы сонун адамдар жолугат. Сен анткени эмне үчүн сен ошол толкунда жүргөндө, жаныңда жүргөндө ошол толкунда жүргөндө подобное притягивает подобное деген бир мыйзам бар. Ошо менен чогуу силер өдө кете бересиңер да. Тоого чыккан адамдарды байкасаңар, тоодо кээ бир учурларда көп чымчыктар чогулган учурлар болуп калат, куштарчы. Анан кээ бир куштар жөн эле катантын жайып, монтип туруп, эч кыймылдабайт. Мындай болупчу. Майда чымчыктар кыймылдайт. Чоң куштар байкасаңар мындай эле. Жөн эле канаттарын кенен коюп эле жүрөт. Алар эмне үчүн мындай гравитация иштегенде ылдый тартыш керек да. Эмне үчүн өдө чыгат? Билесиңерби? Шамал ошондо эме албайт го дейм. Анда кичинекей чымчыктар эмне үчүн монтерет? Формасы кичинекей болот. Канаты кичинекей болсо эле сөзсүз. Эмне үчүн биз эме да? Толкунду кармашат го дейм мен аларчы. Аларда дагы биз көрбөйбүз. Биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок алар дагы сезет да. Алар билет, алардын рефлекс. Бул эми биз жашаганда басып барып атканда ойлонбойбуз да, кантип басышыбыз керек экенчи. Бул өзү менен эле бул табият да. Алардын да табиятында алар толкундарды сезет. Анан өдө, мисалы үчүн, жана күн тиет жерге. Анан аяктан жана өдө тепкен жылуу шамалдар болот да. Ысыганда пар өдө чыгат го. Ошол жылуу эмелер толкундарды эметкенде, анан байкасаңар монтип көтөрүлүп өдө. Анан бир жаныбарды көргөндө анан алып учат да. Алар байкабайсыңар. Башында эле кичине көтөрүп алат, башында кыймылдайт, анан кийин болсо толкундарды кармалышат да. Бул өдө тарткан толкундар. Ылдый тарткан толкундар болсо, бул мен аны сас менен мындай салыштырам. Бул деген наразычылыктын толкуну. Биз эмнени көрбөсөк эле нааразы болорбуз. Бул күнөөлүү, тиги күнөөлүү, жоопкерчиликти албайбыз, башкаларга жоопкерчиликтерди илебиз деп мындай өмүр бою эмне болбосун нааразы болор эт да. Анан нааразы болгон адам ачкөз да болот. Ачкөз болуп эле мага баары эме бул нафси күчтүү болгон адамдар. Анан булар болсо ошентип эле канча кыймылдабасын, булар саз ылдый тартып кетер эле, анан өмүр бою жашоодо мындай кыйналып өтүп, нааразы болуп, тырышып, монтип болуп туруп эле, анткени ар бир кыймылдаган сайын ал саз ылдый тартып анан мындай монтуп, анан аягында кыйналып, жашоодо мындай жашоодон кайфты албай, негизи биз бул жашоого кайф алганга келдик да. Жанакы бөлүнгөн убакытты кызыктуу жашашыбыз керек. Ошол эки толкунду биз ар бир секунд сайын, ар бир учур сайын тандоо бизде. Эми биз ошондо бүгүн көп сүйлөштүк ар кайсыл темаларга, анан биз мындай жыйынтыкка келдик да. Демек, сиздердин кылып аткан ишиңиздер бул жөн гана бизнес эмес, бул коомго пайда алып келе турган аракеттердин жыйынтыгы, бул социалдык ишкерликке жаткан иштер болуп калат экен. Анан эң акыркы суроо да мындай: эгер эч кандай чектөө жок болсо, сиз кандай иш алып бармаксыз? Кандай социалдык ишкерлик болобу, долбоор болобу, бизнес болобу, эмне менен алектенме болмоксуз? Эгер эч кандай чектөө болбосо. Чектөө, кайсы чектөөлөрдү айтып атасыз? Ар кайсы кишилердин чектөөлөрү болот. Азыр деле менин алдымда эч кандай. Эгер кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, кыйынчылыктар көрбөйм деди. Азыр деле эч кандай чектөөлөр сезбейм. Бизде мындай дүйнөнү өзгөчө көп жерлерди кыдырып көргөндөчү, бир дагы мамлекеттечи жашап аткан эл өзүнүн өкмөтү менен ыраазы эмес да. Бүт жерде нааразы эле мындай. Даже эң өнүккөн өлкөлөрдө деле сөзсүз түрдө могул туура эмес болот депчи. Ошол үчүн мен бир нерсени түшүндүм: идеалдуу мамлекет жок. Бирок идеалдуу өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү ар бирибиз каалаган жакта куруп алсак болот. Эң жаман мамлекетке деле барып алып, ошол жактан өзүбүздүн бир айлана чөйрөбүздү, өзүбүздүн коомчулугубузду түзүп алсак болот экен да.
Ал деген эмне? Ал деген үй бүлө, ал деген туугандар, жакындар, достор, партнерлор, ишти чогуу жасап аткан адамдар. Ошол айлана чөйрөбүз бизге биздин принциптерибиз менен баалуулуктарыбыз менен бирге болсо, мындай кичинекей өзөк болсо дагы, бул өзөк, ушул өзөк канча күчтүүрөөк болуп чоңоюп кете берсе, например, биз азыр бири-бирибиз менен сүйлөшө алабыз да, келгиле жана жаңы кыргыз деген концепцияны бекители. Келгиле сөзгө бекем болобуз. Келгиле так жазабыз, сапаттуу кылабыз, эмнени эптеп-септеп жазабайбыз, башка баарын так жазабыз деп макулдашып алсак, бара-бара ошентип бир өзөк, кыргыз өзөгү пайда болот. Ал өзөк деген мамлекеттин өзөгүнө айланат да, улуттун анан мамлекеттин өзөгүнө айланат. Ошентип гана биз мындай туруктуу, эгемен, коомчулуктуу мамлекетти түзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. И андай бири-бирибиз менен ишеним пайда болгондон кийин эч кандай тоскоолдуктар, барьерлер эч жок да. Жашоо бул Кудайдан берген бизге белек. Анан эгерде жанакындай өдө кеткен толкундарга түшүп алсаңар, аякта эч кандай барьерлер жок. Чоң рахмат, кызыктуу маек болду. Рахмат сизге да. Кеп бергениңиздерге. Ошону менен бүгүнкүнү бүтүрөлү. Чоң рахмат достор, аябай сонун маек курдук. Чындап эле мага жакты. Чоң рахмат. Рахмат. Ийгилик.